Урматтуу коллегалар, саламатсыңарбы? Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Улукбек деген жигит, Улукбек деген барбы жанагы блогер, ошол келип Терскөл областына деп атат. Чтоб вы в курсе были баарыңар. Ачпай атышат. Ичинде санитардык коопсуздук деп киргизбей койду. А сыртында санитардык коопсуздук эмнеге жок? Эмнеге карабайсыңар ушул санитардык норманы? Төрөттө эмнелер акылуу, эмнелер акысыз? Төрөттө бизде бардыгы эле акысыз. Жалаң эле ставка коюп алганда эми ошо кесирева дешип элечи. Заведующий ошо машинамен келеби? Макул, рахмат. Эми ак жылы дагы мындай жаңы экен. Базар баасы болжолдуу түрдө буларды азыр бир 30-35 миң доллар болсо керек. Урматтуу Каракол шаарынын мэриясы, урматтуу губернаторлар, жака эми ушундай чакаларды койбой, Караколго канчалаган туристтер келет, кайсы дарылар мамлекет тараптан берилет? Бүт дарылар берилет. Эми тагып атасыздарбы? Жок, бар, просто деген бүгүнкү саат кетип да. Ысык көл областтык кургак-учка каршы күрөшүү борбору. Туберкулезный мекен экен, больница экен. Эми бул жерден биз министрге сурообуз бар да. Балдар төрөлүүчү төрөтканага жакын жайгашуусу канчалык туура? Чөтө Улукбек десиле аябай жүрөктүн жакшынакай эле. Жакшынакай эле сүйлөшөт экенбизби? Сүйлөсөк жакшынакай эле экен, коркпогодай эле адам экенсиң. Былтыркы жылы президентибиз айткан, бул жакты культурный город кылып жарыялап. Оңдасаңыз бир. Да сюда кол алышып алып эле. Жок, бир эле карап коңуз. Карабай эле коёчу, ана бир көрүп коңуз. Мындай Мындай деп жазат. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологдун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман-эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, району 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Урматтуу мекендешим, өз үйүң, өлөң төшөгүң демекчи, бул заманда жеке турак жайлуу болууга эмне жетсин? Бул муктаждык боюнча ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге жакшы тандоо сунуштайбыз. Азыр мен турган жер Ылдыйкы Жал кичи районундагы Үмүт строй компаниясы куруп жаткан Мурас көп кабаттуу объектиси. Эмне себептен Үмүт строй компаниясын сиздерге сунуштап жатам? Бул биринчи кезекте документациясындагы тактык жана тазалыгында. Келечекте үйүңүздүн документине байланыштуу эч кандай кыйынчылыкка дуушар болбойсуз. Бул критерий учурдун эң негизги көңүл бурчу маселеси болушу шарт. Экинчи жагдай, курулуп жаткан үйдүн сапаттуулугунда Үмүт строй курулуш компаниясы сейсмологиялык коопсуздукка жана курулуш норма эрежелерин толук сактоого кепилдик берет. Аталган турак жай 10 кабаттуу комфорт класстагы Ылдыйкы Жал кичи районундагы Курчатова 23 дарегинде жайгашкан. Ошондой эле бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайлары, поликлиника жана ири соода борборлору кадам сайын кезигет. Эң башкысы, узак мөөнөткө 33 айга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Мурас көп кабаттуу объектисин 2025 жылдын 2-кварталында өз ээлерине тапшырууну пландашууда. Толук маалымат алуу үчүн дарегибиз Жаманбаева 36/1, байланыш телефондор 0501 44 22 22 0221 44 22 22. Баса, бул курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн курулуш норма эрежелерин сактап куруусуна биз өз көзөмөлүбүздү жүргүзүп турабыз, андыктан кабатырланууга негиз жок.
Бул жагы төрөт үй экен, а? Саламатсызбы апа? Кандай карап атышат? Жакшы эле. Ысык Көл областык бириккен ооруканасынын төрөт үйү дейт. Бул жактан тамак аш беришет экен. Assalamu alaikum. Жакшыбы? Жакшы өзүңүз. Кандай кабыл алып атышат? Жакшы буюрсаңыз, жаңы толуп келгенбиз кечинде. Кечинде келдиңерби? Курманкул кызы. Ротсалда. Кандай өзү төрөдүбү же? Жок, азыр төрөйлөк кечинде келген. Толготуп келгенбиз. Бизге аябай көп ушул төрөт үй боюнча даттануу болуп атат. Келгенден баштап биринчи көйгө ушул төрөттө акча алат, кесиривада акча алат. Не кылса ошол жактан бүт мындай шаардыктарды кыйнап атат деп атат. Эмне дейсиз? Биздики биринчи жолу пока акча эчтеке талап кылбайт. Дарыгер менен сүйлөшкөнсүңөрбү же кокустан келдиңерби? Жок, кокустан эле келип калдык биз кечинде. Азыр Эмнелерди алып келип бердиңер? балага керектүү нерселер эле. Жала аяк, мал аяк, эмелер, салфетка, Дагы керектүү нерселер. кагаз барбы? Сундук. Ичинде өзүндө чоң. Жок, мында кагаз бердиби? Мен оларды алып келгиле деп. Жок, берген жок. Өзүбүз эле. Саламатсыздарбы? Атыбыз Улукбек. Саламатсыздар. Сиздики? Меники жаңыл. Жетекчилиги каякта? Биз сүйлөшсөк болобу? Үстүндө чыгырып коеюн. Сиз ким болосуз? Мен биякта лифтерши болуп эле иштейм. Мен чыгырып коеюн, Макул, күтөйүн. Эшиктерди жаап коюшкан. Кече эле мындай тапшырма кеткен. Ысык Көл областынын мындай координатору мыйзамсыз өзүнүн кол астындагы мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге, социалдык кызматкерлерге буйрук берген. Ошонун негизинде баары жаап, тосуп, бул жакка пандемия COVID-19 азыр учурда пандемия болуп аткан жагдайбы? Саламаттык сактоо министрлигинен ушундай санитардык коопсуздук боюнча приказ чыгарганбы? Эмненин негизинде жазды муну? Ачпай атышат. Урматтуу коллегалар, саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Улукбек деген жигит, Улукбек деген барбы жанагы блогер? Ошол келиптир Ысык Көл областына деп атат. Чтобы вы в курсе были, баарыңар. Ар бир организациянын жетекчиси чай пай ичкениңерди, ар бир жагыңарды карап, сотрудниктерге туура жооп бергидей кылып, грубить этпей, лучше администрацияга келип, директордон рұқсат алып кирмейинче жөн эле киргизе бербей, ошону ордун ордуна койсоңор, пожалуйста. Ким укту, мага колуңарды көтөрүп койгочу, бир мындай жооп деген жок да. Колуңарды көтөргүлө, ким укту. Любой жерге тартып кирсе, силердин сотрудниктер да кошо тартып кирсин, анын ар бир кыймыл аракетин. Жөн эле койбой эле. Тамак аш алып келсе кандай болот? Негизинен абдан көп даттануу болуп атат. Ал ушул ооруканада чегине жеткен паракорчулук, ушул дарыгерлер акчасыз карабайт. Дарыгерлер бул жакта өзүн Кудайдан кийин эле сезип алышкан деп бир эмес бир нече киши ушундай кат жазды да. Эми азыр келдик. Көбүнчө бул жерде бизге кайрылгандар дагы анонимдүү болууну каалап, бизге ушул аты жөнүбүздү айтпай эле коюңузчу. Биз айтсак эртең бул жакка ишибиз түшүп барып калат. Бул кичинекей шаар, бири-бирибизди тааныйбыз. Анан булар эртең бүтпөс душманга айланып калат бизге. Ошол себептен деп кечирим сурашып, бизге өздөрү анонимдүү кат жазып, чалып айтышты да. Анан эми өзүңүздөр көргөндөй кичинекей шаар экен, бирок эмне үчүн эгерде жакшы иштеп аткан болсо, эмне үчүн ушул мындай бир мыйзамда көрсөтүлгөн нормаларды сактап аткан болсо, эл кайрылмак эле, эл эмне үчүн наразы болмок эле деген жөнөкөй суроолор да. Аты жөнүңүз ким? Мен Турдугулова Ажыпар. Мисалы мен бул жаш келиндер мына жакын өзүмдүн эле келиндерим, 2 келин турду. Бирөөбүз биз Жети Өзү району Кызыл Сууга карайбыз. Эми ошол жерден Кызыл Суу өзүм келин мигрант.
Бирок эми ошол жерден варикоз чоң. Биз төрөтө албайбыз. Сен Кесарева даярдан, бул варикоз менен сен төрөй албайсың деп акчаларынан бери уже айтылат да. Мен ушу врачтарга нааразымын. Биздин убакта деген консультация берчи эле жаштаргачы. Мындай кылып төрө, минтип төрөсөң өзүңө ыңгайлуу болот, тиңдей төрө деп сабак беришчи эле. Азыр деген сразу эле төрөй албайсың Кесаревага. Колунда барлар Кесаревага акчасын даярдайт. Кесарева бакта платный. Анан Кесарева жок, платный эмес. Ошол Кесаревага акча даярдаш керек экен да. Анан Кесарева колунда жоктору кредит алып да төрөт, чынында айла жок, азыр кыргыздын баары кредитке байлануу. Анан ошону нааразычылыгым ушу врачтарга мындай төрөтүн жакшылап түшүндүрүп, мондай немеге мурун сохранение деп койчу эле, азыр эмне ошого жатканда келиндер боюнда бар да, бир жерге козголсо жатат да ошо. Ошондо сабак өтүшчү эле да, ушундай төрөсүңөр деп. Анан бакуш жаштар, первородкалар уже мен операция менен төрөшүм керек экен деп өздөрүн төрөгүчө уже шок болуп калышат. А то жалаң эле ставка коюп алганда эми ошо Кесарева дешип элечи. Кесаревага акча. Акча төлөнөт да. Акча коюлат экен. Бияк эмес Бишкекте эле. Канча бердиңиз сүйүнчүсүз? Эми сүйүнчү өзү ыраазычылыгы менен жолдош келип чыгарып кеткен, билбейм канча берди. Жакшы. Ассаламу алейкум. Жакшысыздарбы байке, ден соолуктарыңыз? Атым Улукбек. Ооба, сен периодичный көрүп атасыз. Сиздикичи? Туратмын ат. Бул жакта жашайсызбы? Жок, Караколдо эмес, айылда жашайбыз. Кайсы айыл? Качыбек айылы, Ак Суу районунда. Ак Суудан келдиңизби? Келиниңиз төрөдүбү, кандай? Ооба, келин төрөп. Небере, уул кыз. Кыз. Жакшы. 40 жылкулуу болгон турбайсыздар. Ооба. Канча сүйүнчү бердиңиздер? Жаңы эле келдик, төрөдү деп угуп алып тамак алып келдик. Жок, сүйүнчү берген жоксузбу? Азыр эч ким сүйүнчү эле элек. Качан төрөдү? Кече. Кечөтөн бери эч ким сүйүнчү эле элек бизге. Телефон аркылуу сүйүнчүлөдү, андан кийин эмеңиз канча берди, ким эле? Уулуңуз, туугандар канча сом бердиңиздер? Алекса. Анысын деле эме кыла элекпиз. Канча берейин деп келдиңиз? Болушунча. Кесарева менен төрөдү же өзү? Өзү төрөдү. Акча бердиңиздерби, бербедиңиздерби? Анысын деле билген жокмун. Билбейсизби? Жакшы. Алекса. Ден соолугуңуз жакшыбы? Атым Улукбек байке. Фарух Кубанычбекович. Приемный врач. Бул жакта жетекчилик каякта? Жетекчилик бул жакта эле, бирок нам все журналисты через основной шеп неме бактаган. Кече губернатордун куратору тапшырма берген экен, уктуңуздар да? Баарысы директордон, жетекчиликтен уруксат сурап келмейинче киргизбегиле деп атат. Ошону аткарып атасыздарбы? Жок, андай эмес. У нас строго, если Бакыт Аланович уруксат берсе, биздин директорубуз, не вопрос. Добро пожаловать. Бакыт Аланович деген ким? Талантович ким ал? Биздин директор. Ал буяктабы? Бул жакта эмес, ал наркы областной немеде администрацияда отурушат. Чалып көрбөйсүзбү? Мен телефон жанында жок, му телефон приемный отделение берем. Сиз эме дайым, кызматкер да, жетекчи бул жакта, жетекчи. Сиздер мыйзамда көрсөтүлгөн нерсени аткарасыздарбы же жетекчи тапшырма берген нерсени аткарасыздарбы? Жок, мыйзам чегинде бар. Эгер жетекчи мыйзамга каршы тапшырма берсе, ошону аткарасыздарбы? Түшүнбөдүм сурооңузду. Эгер жетекчинин тапшырмасы мыйзамга карама-каршы келип калса, кимисин аткарасыздар? Только мыйзам чегинде бар. Мыйзам чегинде. Бизде мыйзам чегинде маалымат алуу эркиндиги, маалымат алуу укугу, жарандардын мындай бир эркиндиктери бар да, жарандык кодекс деген бар. Мына ушул жагдайдан улам биздин кирүүбүзгө директордун тоскоолдугу болуп атабы ошондо? Жок, уруксаты. Жок, уруксатты кайсы жерде көрсөтүлгөн? Нет, хорошо, я вас запущу, не вопрос. Андамдай кылалы, мен заведующим чакырайын, матидичи заведующим. Чакырып туруп, уруксат берсе, не вопрос, муаса. Күтүп туралы, анда күтүп туралы. Бирок алардын уруксатын алыш керек деген мыйзам жок да эч бир жерде. У нас в связи с последними событиями негизи ковид менен бизге уруксат жок. Эч кимди киргизбейбиз, эч чочун жок мына. Я вам просто открою. Жок, муну жаңы чыгып тур, могу жаңы илинип тур да, муну карасаңыз. Карасаңыз жарып тур. Мына байкеси, вот здесь только беременный стоит. Вот башка чочун эч ким жок. Ошолордон эле сурайбыз да маалымат. Биз төрөп аткан жерге кирбейбиз. Кандай кызмат кылып атасыңар, эмнелер жасап атасыңар, эмне жаңылыктар бар, кандай ыңгайлуулуктар түздүңөр, ошолорду көргүбүз келип атат да. Хорошо, макул, мен заведующийден уруксат алайын, киргизебиз, не вопрос. Хорошо, күтүп туралы, макул, күтүп турабыз байке. 5 мүнөт өтүп турабыз, уруксат алалы. Макул, күтүп турабыз. Алейкум салам. Жакшысыздарбы? Мына биз азыр Каракол
шаарындагы областтык оорукананын ичинде, ошол имараттын ичинде жүрөбүз. Мага көзүмө тетиги таштандылар урунду да, карасаңыз иттер жүрөт. Толуп ташып, бул медициналык отходдор кандай шарттарда, кандай нормаларда туруш керек? Медициналык отходдор кайсы жакка барып утилизацияга кетиш керек? Мына иттер бул жакта жүрөт. Бул иттер микробтордун ташуучулар. Курт кумурска мына эмелер жүрөт. Канаттуулар жүрөт. Эми жанына барбайлы коелу. Кана бул жакта атайын кайсы дарылар каяка кетиши керек эле. Бул жакта ненин баары аралашып жатат. Бул медициналык отходдор кандай шартта, кандай нормада турушу керек. Мына эми караңыздар. Бул жакта ошол мына шприцтер турат. Бул жакта кан болот. Ар кандай оорулуу адамдар болот. Анан бул жактан баарын алып келип эле ушул жерге төгүп коюптур. Анан мамлекеттик органдар мисалы ушул санитардык нормага, санитардык коопсуздукка ушундай мамиле кылып атса, тазалыкка ушундай мамиле кылып атса, анан кандай болот бул көрүнүш? Жөнөкөй жарандарды башкалардан биз кантип антисанитарияны талап кыла алабыз? Мына бизди азыр күтүп тургула деди. Күтүп атабыз. Анан жетекчи менен уруксат сурап анан киргизебиз. Анткени бизде санитардык коопсуздук нормалары азыр жүрүп жатат. Биз уруксат сурап көрөлү, анан киргизебиз деди. Ошо уруксат сураганча биз буякты чагылдыргыбыз келип, бул жерди көргүбүз келип атат. Ал ичинде санитардык коопсуздук деп киргизбей койду. А сыртында санитардык коопсуздук эмнеге жок? Эмнеге карабайсыңар ушул санитардык норманы? Кана бул жерде утилизацияга кете турган дары-дармектер бул жерде жазылуу болуш керек эле. Ар бир чакаларда. Эми жүрүңүздөр, бул жерде туалетине да бир баш багып коелучу, эми ушунча болду. Мына карайлы, эми туалет экен бул жер. Ушул караколдо жарандар келип бул туалетке кирет экен. Мына эми этикага бир аз туура келбей калат, бирок акыбалды караңыздар эми. Шаар тургундарына жасалып жаткан мамиле. Мына Каракол шаарынын мэриясы бул нерсе силерге деле керек болуш керек, тиешелүү болуш керек бул жагдайда эле. Караколдун мына жетекчилери, чоңдору таштанды коюучу урналар жок экен. Монтип көрүнгөн жерде өрт кылып, өрттөп жалбырактарды мына караңыздар. Ушундай жерлерде жалбырактарды өрттөшүптүр. Мындай каралбай калган ной эшигин караңыздар. Биз азыр өзүнүн ичинен сурайлы, кандай деп, эмне деп жооп берет. Бул жагында бир тетиги могу машина кимдики? Могу Хайландер. Тетиги ортодогу, ошону. Заведующийдин машинасы. Бuyakta иштейсизби? Ооба, иштейм анан мында. Заведующий ошо машина менен келеби? Ооба. Макул, рахмат. Мына ушуну автоунаадан баштагыбыз келип атат. 146 дейт номеру. Хайландер деген маркадагы машина экен. Дал ушул автоунааны ушул жактын заведующийдин машинасы деп атышат. Эми ак жылы дагы мындай жаңы экен. Базар баасы болжолдуу түрдө буларды азыр бир 30-35 миң доллар болсо керек. Жаңы автоунаа экен. Биздин заведующийдин автоунаасы. Демек, биздин дарыгерлерде шарт жакшы. Пул көп болгон үчүн ушундай автоунааларды алып атат да. Анан эми акыбал кандай болуп атат? Оорукананын ичи кандай? Жагдай кандай? Чоо жайынын алдында биз ушу сиздерге ачып беребиз. Акыбалды көрсөтөбүз, жүрүңүздөр анда. Мына өзүңүздөр көргөндөй ошол 30-35 миң долларлык автоунааны тээп жүргөн жетекчинин антисанитариясы ушул оорукананын алдынан босогосунан баштагыбыз келип атат да. Кандай шарттар? Биз келет деп шыпырдыбы же дайым эле ушундай шыпырылып турабы? Могу жактары тротуар таптаза болуп турат. Анан эми мен сиздерди азыр тротуар менен баспай, муну арык менен басканды ушул жакты көргөзгүм келип атат да.
Аз бул жака киребиз. Мына карасаңыздар, могу жерде бул таштанды салуучу жака экен. 35 000 долларлык автоунааны тээп жүргөн заведующийдин босогосунда мына ушундай чакалар турат экен. Бул Советтер Союзунан калып кеткенби, кандай чирип асты. Эми акыбал ушул жерде турат да. Анан бул жакты караңыздар, арыктарды арык менен келгенибизде мына топурак да, бул катып мындай эме болуп калган да, пресстелип калган да. Жалбырактар мына качанкы кайсы жылдардан бери тазаланган эмес, мына жалбырактар турат. Балким буну эми ушундай болот да, майда иш, майда нерсе экен деп баалайт чыгарсыздар, бирок бул деле ушул мамлекеттик мекеменин астында мындай арыктан суу агабы же жалбырак агабы же топурак үчүн жаралганбы бул арыкчы. Ошол суроо кызык болуп атат бизге. Мындан суу келет экен. Бул жактан суу агат экен жамгырда. Келип мындай таштар. Бул жерге көлчүк болот бул. Мына карасаңыздар. Жалбырактардын акыбалын караңыздар. Бул каяка кетет? Жамгырдын суусу муну арыкты негизде мындай суу агат деген максатта койгонбу же жалбырак ташташ үчүн, мусорду таштандыны салыш үчүн койгон? Могу жерди караңыздар эми. Келет экен да бул жерден каяка кетет? Бул көл болуп калат. Бу жер тосулган. Арыктан кеткен суу каяка кетиши мүмкүн? Мына ушинтип келет экен дагы, анан могу арык толуп мындай өйдө болуп калат экен. Анан могу жерге келет экен дагы, бул жерден таш. Бул жактан суу агып ташып, анан буяка акса кандай жагдай жаралат эми? Бул жактан келели, арык менен келе береличи ушундай. Мына ушундан келет экенбиз дагы, анан бул жерге келет экенбиз. Бул жерге келсеңиздер, бул жерде негизи турба койгон окшойт могу жагына. Бирок турба көрүнбөйт азыр. Бул турба көрүнбөйт. Бул Ысык көл областынын областтык төрөт бөлүмүнүн акыбалы, ичи, босогосу, кире бериши. Жетекчилиги 30-35 миңдик автоунааларды, жаңы автоунааларды тээп жүрөт, бирок жагдай келип бул жерден толбой суу акпайт экен бuyagынан. Бул жагынан келет экен дагы, анан бул жери дагы эле тосук. Баягы эле көрүнүш, жалбырактар баягыдай эле. Мына суу келбейт экен. Мына арык менен келет экен дагы, анан бул жагы тетик жерге барат экен, караңыздар. Тетик жерге барып, андан ары арык жок экен. Ошол жерге ташты төгүп койгон, арыктын ичи таш. Суу каяка эми ошол жерден барып арык бүтөт экен. Суу каяка кетсе ошол жака кетсин экен. Эми жүрүңүздөр, эми кандай деп жооп берет? Ичиндеги жагдайларды сурайбыз азыр. Бул жактагы дагы бир көңүл буруп коелу. Сизге эмес, биз тетиге каратабыз. Мына бул жакка дагы бир карап коелу. Мына көрүңүздөр, арык келип жок болуп кетет бул жерден. Анан бул жактан келет экенсиң дагы, мына жерде акыр-чикир таштандылар. Кана бул жактагы санитардык норманы көзөмөлдөп талап кылып турган медициналык мекеме. Бул жерди караңыздар. Бул жерде чөптөрдү караңыздар, акыбалды караңыздар. Каралбай жаткан айылдагы бир ээси жок кишинин коросундай көрүнөт экен да. Мына жерди караңыздар, эми бул жерде да эч бир бузуп могу жака жыйнап таштаган бордюрларды. Бул жери дагы ичи толо мусор экен. Бул жагы келет экен дагы ушундай акыбал экен. Эми бизди кандай кабыл алат, эмне деп тосуп алат? Жетекчилигине кирели. Мына көрүнүш. Бул жак эми тротуар болгон окшойт, бирок асфальт жок бул жакта эч бир. Мынакей бул областтык
Биздин Ысык Көл областынын Төрөт бөлүмүнүн маңдайкы. Мына бул жерде деле баягыдайда чака 30 миң долларлык автоунаа тээп жүргөн мекеменин жетекчисинин астындагы чакалары. Саламатсыздарбы апа? Атым Улукбек. Таныдык. Сиздикичи? Марита. Сиздикичи Сен апа? да күйөрманыңыз көрүп калабыз. Меники Айжан. Айжан эже. Бул жакта кесирип акчалап албайбы? Билбейм. Жаңында жатып атабыз жемеге Мен патология. кызым немеге жөнүн текшерилген кезде анан эшитип келгенбиз. Мурдач. Азыр албаса мурда алчу. Чолпондадан келдим балам. Канча алчу? Атыңыз ким? Бермет атым. Аха. Мурун алчу, мурун деген мен аны 5 жыл мурун төрөгөндө 15 миңден алчу. Аны азыр билбейм канча экенин. Азыр да кесиривамын. Бирок азыр врачка элек сүйлөшө элекмин азыр. Сизди кабыл алдыбы? Жок, алыша элек. Алыша элекпи? Көрдүңүзбү? Келдим деп Жок, айттыңызбы? келдим дедим, бирок албайт чылсам. Ким деген? Атын айтпай эле коеюн, бирок медсестрасына чалдым, Айгүл эжеге. Жүрүңүз анда, сиздикин кабыл алдыралы. Канча болду келгениңизге? Жарым саат, 1 саат болду. 1 сааттан бери кирбей отурасызбы? Ошо жакта үйдө ичинде немелер бар деди да. Эшик бек, как всегда. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Эмечи? Бул жак боюнда бар экен. Дарыгер 1 сааттан бери күтүп атыптыр. Чакырып коесузбу дарыгер? Ким деген дарыгер? Каухар эже. Каухар деген эже экен. Буну неңиз бул? Выпискабы? Узиникка, неме обменный карточка. УЗИге акча алды болбоду? Бияктан түшкөн жокмун, центрден түшүп келдим. Эмнеге бияқта бар турбайбы? Бияқтан түшөсүз Бияктан болбойбу? бияктан түшкөн жокмун, 600 сомго жактан түшүп келдим өзүм. Жеке менчикеби, э? Ооба. Бул жактан түшсөңүз акысыз болмокта. Акысыз болуп, бирок очередь болуп калат да биякта көбүрөөк. Киши жок экен эч ким. УЗИде көбүнчө биз жатканда очередь болуп калат, көп киши болуп, кыйналып калабыз. Дагы эмне кагаз бар бул жакта? Ошол эле азыр обменный картаны. Обменный картаны бекер эле кылдыбы? Убакыты менен өзүбүздүн. Картач кандай ачып атат? Өзүнүн айылдан ачып берет буну. Карточканы бекер. Бекер, э? Мурда сиз 2 жыл мурда төрөдүңүз беле? 5 жыл мурун төрөгөм, андан кийинки уулумду 2 жыл мурун төрөдүм. 2 жыл мурун өзүм төрөдүм, бирок бекер төрөгөм да. Саламат. Каухар ким? Каухар Бешкенов, биз заведующий патология беременных. Сиз бул жакка бир сааттан бери турат экен эже. Эжеке, сиз мага кайрылдыңызбы? Телефон жасам алган жок да эч ким. Жок, сиз мага кайрылдыңызбы, эжекеси? Жок, мен Каухар жана. Мен приемную көрдүңүзбү, это лично, я её не знаю, первый раз вижу. Жок, келиптир да бул жака келип. Жок, бул жака такталдыңызбы? Ооба, жок. Эмне ким деп айттыңыз? Кимди сурадыңыз? Айгүл эжени сурадым мен. Я не знаю, какой Айгүл. Кайсы Айгүл эжени? Санитарка. Сиз ошону сурадыңыз? Ооба. Бул жака консультация алам деп врачка кайрылдыңызбы? Каухар эжеге ошо эже алып бармакчы мен. Азыр кандай кыласыздар? Негизи 2 жыл мурда 15 миң сом кесирип акча алыптыр. Азыркыда бекер болобу? Бекер, баары төрөт менен, баары байланыштуу, баары жер жазылган. Бул кыжалат болбойт. Кыжалат болбоңуз эже, баары бекер болот. Мындай да, мындай караңыз. Если она обратилась бы ко мне, я ее не принял бы как приемный врач. Анда айтса болмок. Мен азыр биринчи жолу көрдүм. Оода бул. Она сама кого-то ждет, видите? Видите, никак. Жок, өзүнүн дарыгери бар турбайбы, ошого келиптир да. Өзүмө кел деген ал 2 жыл мурун. Ичине өзүмө келдим кайрам. Көрдүңүзбү? 2 жыл мурда өзүмө кел дептир. 2 жыл мурда барыңыз Каухар Бешкенче. 15 миң сом алыптыр. 2 жыл мурда. Я не могу ответить. Ал дарыгер аз деле иштейт да? Ооба, иштейт. Жок, на этот вопрос я не могу ответить. Түшүндүм. Я приемный врач, мага Түшүндүм, аке, түшүндүм. Аз мындай кылалы. Сиз дагы ошол дарыгерди чакырып бериңиз. Конечно, если кызмат көрсөтүңүздөр. Каухар эже бар да азыр. Мен көргөн жокмун. Мен бул жактан эч жака чыкпайм. Жана көрдүңүз, аябай топа был. Мен номеримди алып алыңыз, эже. Бардык кызматтар акысыз болот. Сиз бул жака такылат, мага келсеңиз, я как приемный врач, я вас принимаю. Мен кантип кирем силерге? Жок, эшикбек болуп атат, кантип кирет мисалы? Киргизбейбиз эч кимди. Если вдруг она постучалась, была беременна. Жок, негизичи ушул норманы түшүнбөй атабыз да, киргизбейбиз эч кимди. Кантип киргизбейсиңер? Боюнда бар болуп турса, кантип кирбейт бул? Беременна, конечно, кирет. Сизди ким киргизген жок? Киргизген жок. Эшигиңер бек болуп турса, кантип кирет? Жок, турат. Я сейчас вам объясню, почему бек. Потому что здесь всей толпой киришет да. Ошондон биз киргизбейбиз. Ичинде комиссия бар, күтүп турга дейт, күтүп атабыз. Биз жүргөндө комиссия деген турбайбы? Азыр мындай кылыңыз.
кабыл алдырыңыз, дарыгер чакырып бериңиз. Нет, если бы она, допустим, тут сидела, я всех принял. Болду. Госпитализировал. Түшүндүк. Мына кирип бул жакта отуруңуз эже. Эгерде мен сизди кабыл албасам, айтсаңыз болот. Всё. Бул жакта мындай негизи ушундай тоскоолдуктар көрдүңүзбү? Мындай жарандар кээ бири өзүнүн укугун билет, кээ бири билбейт, кээ бири мына коркот, анан сиздер мондай принциптерди коюп алып, мыйзамда көрсөтүлбөгөн нерселерди коюп алып талап кылып жатсаңыз. Нет, двери открыты. Просто булар өзү келсе мелде. 15 миң сом дегенди Тилек Кадырбековна сураган. Эже эмес. Бул эже деген кийин келсең мен деген кесирваны төрөтүп берем деп айткан да. Сизден акчаны ким сураган? Тилек Кадырбековна деген врач. Ал азыр деген ошо мен 2 жыл мурун төрөгөндө эле кесирва дегенде 15 миң сураган. 15 миң бере албайм десем эме кылган. Анда өзүң төрөйсүң деп өзүм төрөтүп разрыв болгом да. Аябай разрыв болгом. Акча бердим дедиңиз. Бирок деген 3 миң сом бердим ага. 15 миң эмес. Жана айтпадыңыз 15 миң бердим. 15 миң бербей койгон үчүн өзүмдү төрөттүп. Сиз эмекесиз, а? Мен калкарыжең болом. Анан бирок мен тежем болдум да. Ай мен эшикинен 15 миң. Ошондой ойлободун эже. Сиз кабатырланбаңыз. Эгер акча албасаңыз, мен бул жагдай жок, маселе жок. жардам берем. Переживать берсең деп айткан. Болду. Сизди күнөөлөгөн жокпуз биз. Жок менен мен күнөөлөбөсө да сөзүм чыкса, элдин баары мени таңып. Жогоруда эже айтып аткан да, бул эже айткан да. Заведующий жакта? Тилек Кадырбековна деген эже ошо. Айтсаңыз чакырып коюңузбу. 15 миң бере албайбыз десек, өзүм төрөйсүн деп өзүм төрөп, 4 степень разрыва болгон. Анан 3 миң сом бергенбиз. Бул эже кийин келсең, мен креслого чыгарып көрсөтүп, кийин келсең мен өзүм төрөтүп берем деп айткан эле да. Урматтуу көрөрмандар, мына бул жерде баннер кылып чыгарып коюптур. Бул мамлекеттик кепилдик программасы. Мамлекеттик кепилдик программасында мына төрөт, кесир изчени, лабораториялык дары-дармектер, медициналык буюмдар, баланын туулгандыгы тууралуу маалыматтар, төрөт үйлөрүнөн чыгаруу бардык жагдайлар бала түйүлдүк пайда болгондон баштап абсолюттук түрдө акысыз экендиги жана ошол эле учурда төрөгөндөн кийин 1 жыл акысыз тейлөө кызматын көрсөтөөрүн так көрсөтүлгөн. Бирок могу жерде дагы бир белгилеп кетүүчү жагдай, башка мамлекеттердин камсыздандырылбаган кош бойлуу аялдар үчүн медициналык көзөмөл көрсөтүүлөрдүн пресс-клиент ылайык акы төлөнүүчү негизде көрсөтүлөт. Мындайча айтканда бул жерде айтып атат да, могусу бир аз кээ бир адамдар үчүн, айрым жарандар үчүн түшүнүксүз жагдайды жаратып атат. Анткени башка мамлекеттердин камсыздандырылбаган кош бойлуу аялдар үчүн деп атат. Бул жерге так көрсөтүш керек. Башка мамлекеттин жарандарын камсыздандырылбаган кош бойлуу аялдар үчүн деп койсо, мына бул жакта орусчасында так көрсөткөн, бирок кыргызчасы мааниси эки башка болуп калган да. Мына ушул нерсени дагы туурараак коомчулукка жеткизгенге өзгөртүп коюуга муктаж экен бул жер. Биз азыр күтүп туралы, мына күтүп тургула деп атат, өзүңүздөр көргөндөй, кандай кабыл алышат, даярданып атышабы, эмне болуп атышат? Туруп тургула деди. Туруп турабыз. Мына ушул нерсе көзүбүзгө чалынды да. Мына бул жерге менимче бул жер өрт коопсуздугуна карата жасалган тактайча окшойт, а? Өрт коопсуздугу эже бул жак? Бул жерде бир күрөк жок, бир эме жок, бир гана кум бар. Бул жерге дагы таштанды таштоочу чаккага айланып кетти бул жер дагы. Бирок өрт коопсуздугун сактоо нормалары бул жерде көрсөтүлбөй эле турат да. Ана бул жерге келсек дагы эле баягыдай. Мына чакка областтын бул жакшыраак экен бир аз мындай. Бул бүтүн экен, бирок кыйшайып калыптыр. Кыйшайып калыптыр. 30-35 миң долларлык автоунаа тепкен мекеменин жетекчисинин короосунда мондай өрт коопсуздугу да жок экен. Атыңыз? Рыскан көчөрүнө. Рыскан эже. Рыскан эже, кандай болуп атат бул жакта Караколдо кандай тейлеп атасыздар кызматты? Караколдо эми колубуздан келишинче тейлеп атабыз. Эң негизгisi эл ыраазы элеби сиздерге? Эми биздин өзүбүзгө айтып кеткендери боюнча ыраазы эле, колубуздан келишинче аракет. Өзүңүздөрдүн ишке кандай баа бересиздер? Эми колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Күн түндө иштеп атабыз. Себеп дегенде бул алыскы периферия жерине азыркы учурда жаштар көп тартылбай атат. Жаштар келет, но бизден үйрөнүп алгандан кийин эле
Россияга же болбосо иши кылып Айлыгы чоң жакка айлыгы чоң жакка кетип калып атат. Мына кадрлык таңкыстык бар турбайбы? Жакын арада эле 3 врачыбыз кетип калды, аябай уга бар деткенибизге карабай, абдан ичибиз ооруп турат. Бейтаптардын баардыгын боюнда бар аялдар дагы бизге кайрылат, биз жаткырып ошолорго жардам беребиз. Анан ошолорго жардам берген врачтарыбыз болсо азыр эле айтып кетпедимби? Ар бир отделенияда бирден эле врач бар биз. Азыркы ушул тапта ар бир отделенияда бирден. Жетекчилик кызматта жаштардан барбы? Бар жаштардан. Жетекчилик кызматта мынакей жакында эле зам директор болуп Элида Бекмурзаевна деген жапжаш врачыбыз дайындалды. Сиз канча жылдан бери жетекчисиз? Орун басар. Мен орун басар февраль айынан бери. Бизде кичине баягы эмеде январь. Буга чейин жетекчи болуп жүрдүңүз? Буга чейин 87-жылдан бери бөлүм башчылыктын кызматын аткарып келатам. Илгери женская консультация деген чоң организациябыз бар болчу. 8 участок ичинде терапевт бар, стоматолог бар. Могу жакта чоң здание болчу, ошону жетектегем. Анан ал могу жакка азыр сөзүңүз өзүңүздө. Бул жакты кайра такылдатып атышат, ачпай атат да. Эмнеге ушундай? Бул передача бере турган жер. Ошол. Жана биз келчекте ачпай коюшту. Силер ачпай койгон себеби ушунун астында эле азыркыдай тяжелый бейтап түшүп, аны алып кирип врачтарды организация. Жок, бул врач кабыл албайт да, бул жерде атайын. Анан мынакей дарыгер отурабы ушул жерде? Жок, бул жерде санитарка отурат. Анан азыр биз ичиндеги шарттарды биз азыр родзалга кирбейбиз. Акыбал кандай экен төрөтканада? Эмне жагдайлар, эмне шарттар бар, ошолорду көрсөк болобу? Бизде гинекологический отделение бар, төрөт бөлүмү бар, төрөттөн гинеколог бөлүмү бар, анан боюнда бар аялдардын баягы кош боюндагы аялдардын патология бөлүмү бар да. Анан санитарный предписание боюнча баягы ковидтин учурунан бери бизде партнерский роду болчу да, мурда күйөөсүн киргизип, энесин киргизип, анан киргизбей калдыңыздар. Ошону киргизбей калдык. Анан эми сиздер атайын келгенден гинекологическое отделение киргизейин, а жерде бул жактан баштайлы бизне. Бул жакка биз айтпадымбы? Же жанагы губернатордун өкүлү айтып аткандай киргизбегиле Улукбекти, эшик тоступ, анан камерасы жокпу азыр бу жакта? Жок, андай поручение бизге болгон жок. Эми киргизбей койгудай бул менин частный эмес да. Бул өкмөттүкү. Ошону түшүнүш керек да, баары. Бул өкмөттүкү, ошон үчүн киргизбей коем деген ниет жок менде. Мыйзамда жок да андай дагы. Альбина, мен бошой айтам. Эмне болду? Перевязка. Хорошо, давай. Эмеде? Азыр санэпидстанциянын предписаниясы бар да, роддомго киргизбей калган мынакей гинекологическое отделение. Картта бар, көрсөтүп бере аласызбы? Сам предписание бар ошондой? Тиги администрацияда бар. Бу жакта жокпу? Жаран администрацияга барып билиш керек пан. Бу жакка келип кирем десе, кээ бир адамдар гинекологду баштаңыз, жана мен тиги администрацияга звонить этейин. Жок, бияктан баштап туруп анан чыгып кетели аяктан. Муну карасаңыз, ковид пандемиясына ылайыктуу сиздер запрет коюп коюпсуздар да? Ооба. Бул качан Саламаттык сактоо министрлигинин приказы барбы бул боюнча? Бар. Качан чыккан, ал действиясы качанга чейин? Действиясы бүтө элек бизде. Азыр ковид дагы эле жүрүп атпайбы? Грипп деген толтура, температура теткендер толтура. Азыр санитардык коопсуздукту сактай турган норманы Саламаттык сактоо министрлиги приказ чыгарып, объявить эткен. Андан кийин ал приказды жокко чыгарышты. Күчүн жоготту ал приказ деп. Бизде ошол эле учурда ПЦР'дерди. Мындай эми сизде мага дагы сөзгө кезек бериңизчи. Бизге санэпидстанциядан предписание берет. Токтоду, свободный эме, партнерский роду киргиз, родственнийин киргиз, келген кишилерди киргиз деп. Алардын предписаниясы жок, бизге киргиз. Анда көрсөтүп бере аласызбы ошол тоскоолдук? Аны администрациядан барсаңыз, ман бар. Сиз администрациясызда, сиз жетекчи экенсиз. Жок, биздин администрационный корпус тиякта. Түшүндүм, бирок сизде болуш керек да, ал жетекчи катары сиз бул жакта ошондой маалыматтарды жарандар келсе түшүндүрүп беришиңиз керек. Эми жетекчи зам директор катары. Бул жерге илип коюшуңуз керек балким. Жарандар сизге суроо берип, кайрылбаш үчүн могу жерге санэпидемнадзордун предписаниясын коюп коюшуңуз керек. Анан сизге да мен азыр ошол суроону бермек эмесмин эгерде ушул жерде илинип турган болсо. Азыр ичинен жанагы шарттарды көрөлү. Сиздерде УЗИ барбы? Бар, УЗИ. Ошону көрбөйлү, кандай аппараттар бар? Так, бизде эми приемный бул жакка жок киргизе берем.
приемный блок ремонт болуп атат, ошо ремонтубузду көрүп келбейлиби аркы бетиненчи? Жок, жактан эле кирип. Жок, бияктан ар жагына чыга албайсыз. Ал жакка да чыгабыз, ал жакка да барабыз. Сөзсүз сиз макта айткан жерлерге сөзсүз барабыз. Жок, мен мактабайм, просто бизде ремонт болуп атат деген сөздү айтып атам да. Ооба, могу акыбал кандай экен. Бизге калап берип коесуздарбы? Беребиз. Бахила, маска. Маска, бахила, анан калап берип коюңуздар. Мен таптырайын. Анан дагы эме камерачыңыздар жок экен, бирок бул жакта кандай деп Недавно подружкам төрөп кетти, тоже аябай жакшы төрөдүм, бат эле төрөп чыктым деп эметти да, жалоп кылган жок, честно. Төрөсөң каракол болот. Сизде кандай болуп атат азыр? Меники жакшы, баары жакшы эле. Кесирова бекерби бу жакта? Кесирова болгон эмесмин, билбейм. А сиз же? Мен да биринчи жолу берип атам. Бул жерде жалаң биринчи келгендер турбайбы, Билбейсиздер буга чейин кандай экенин? Биринчи төрөт. Аман эсен көз жарып алыңыздар. Маска бересиздерби? Кыздар, правильно кыздар отделение бар. Ар бир отделение бар. Төрөттө эмнелер акылуу, эмнелер акысыз? Төрөттө бизде бардыгы эле акысыз. Кесирова акысыз, кесирова акысыз. Кесип төрөтүү. Кесип төрөтүү акысыз. Мына көрдүңөрбү, урматтуу Каракол шаарынын тургундары? Мына ошол төрөт бөлүмүнүн башчысы айтып атат. Мамлекеттик кепилдик программасында бул нерсе айтылган. Абсолюттук түрдө. Абсолюттук түрдө. Баары акысыз. Төрөгөндөн кийинчи? Төрөгөндөн кийин деле акысыз. 1 жыл, Мына бул дагы мамлекеттик кепилдик программасында так көрсөтүлгөн. УЗИ ушактабы? Киши жок экен? Сама түспөчү. Сама түспө. Ден соолугуңуз жакшыбы? Аты Сулукбек. УЗИ боюнча бизге кайрылуу түшүп атат. Караколдун областтык төрөтүүндө УЗИ жок деп атышат. УЗИ бар. 1 эмес 300 бар. 1 эмес 300. Аты жөнүңүз ким? Анара Турсуновна, Айткулиева. Мен врач ультразвуковист, ушул роддомдо иштеймин. Ультразвук с утра до вечера иштейт. Единствен УЗИ жок деп айткандары жана УЗИ головного мозга болуш керек. Биздики акушерский стационар болгондуктан гинекологияда жаткандар, патология, беремендикте жаткандар, приемныйга азыркы скорый менен келгендер постоянно ачык болбосо жанагындай тяжелый больнойлордун бар убагында көрүлүп турат. Анан жана УЗИ головного мозга деп эми төрөт аркындай да тяжелый төрөгөндөр бар, оорук чана аялдардан төрөлгөн балдар бар. Анан ошолордун ден соолугуна канча өлчөмдө зыян кетти экен деп көргөнгө баланын башын көрүшөт. Анан ошол башты көргөн доктур бар болчу. Көрүп эле атуучу да. Анан азыркы кезде ал киши уволиться этилип кетип, ошол специалист головного мозга деген неонатолог доктур жок болуп атат. Ал окуп даярдалып атат. Анан ошол маселе боюнча аялдарды өзүңөр билесиңер, жок десең көрүп деле кой, сен эмнеге эле кычырап атасың, көрүп кой дейт да, бирок анын параметрлери ар кандай да, баланын нормативи башка, аялдыкы нормативи башка, даже аял боюнда бар аялдыкы башка, жөн аялдыкы башка экенин түшүнбөй эле айтып атышса керек, көрбөй атат депчи. УЗИни бекерле кылып берип атасыздарбы? Ооба, биздики эмеде стационарный ультразвукта муну жаткандар, жанагындай насилочный келгендер, анан кийин приемныйга келгендер. Ооруп калып жөн эле келгендерчи мындай? Ооруп калып стационар эмес. Жок, ага убактыбыз деле жок көргөнгөчү. Ооруп калып көрүп жата тургандарды көрөбүз. Жок, жөн эле көрүнгөнү келип мындай кылса бул. Ал ультразвук деген ташырып аткан жердин баарында ультразвук. Караколдо деген 22 ультразвук бар. Көрүнүшөт болуш керек. А бизге келгендерди эсте бирок негизи талап кылып келсе, көргөнгө милдеттүүсүз түрдө. Конечно, ооруп келсе, кровотечение менен келсе, пневматичный менен келсе, өмүргө зыяндуу нерселер менен келсе көрөбүз. Тамак аштар жакшы карайсыздар? Тамак ашы кандай? Тамак ашыбыз пока жалоб жок. 3 мал берет, эти менен берет, кашасын берет. Но бейтаптардын арасынан тамагы начар деген мен лично угулетин андай эме түшү элек. Жакшы. Кайсы жагында төрөгөндөр? Төрөгөндөр үстүндө. Мына чыгат дегендер каякта? Бияк менен чыгабы, каяктан чыгат? Буяк билем азыркы жок. Бияктан чыгат экен анда. Ошол жак менен айланып түшүп кетели. Көп киши бизге кайрылды. Ушул жактын төрөт
үстүнө барып келгилечи, ошол жакта чындыгында 15 миңден 20 миңден операцияга берип атабыз. Анан акча сурап атышат депчи. Эми кээ бир адамдар сиздер го бир аз айлыкка иштейсиздер. Айлыкка иштебеген, социалдык бир мындай мүмкүнчүлүгү оор үй бүлөлөр эле ойлонот экен да бул жагдайдачы. Оор болуп калат экен. Бул жак экинчи этаж экен. Саматсызбы? Бул экинчи этаж. Дарыгерлердин үйү экен, Мындай бачарсаң. Кирбедик. Саматсыздарбы? Уруксатпы? Я. Кире берсек болобу? Саматсыздар. Жеңил төрөтүңүздөр менен. Өмүркайлар жакшыбы? Кандай болуп атат? Төрөт кандай болду? Пул алды болбоду? Акча. Баары бекер болот абы? Жакшы, жакшы андабыз. Кесирова менен ким төрөдү? Түшүнүктүү. Кесирова каякта же? Бул караколдо айтып атышат да, анонимдүү болсун. Бири-бирибизди тааныйбыз, анан биз ачык айтып бере албайбыз деп атышат да. Кесирова сечени буякта? Жок, Кесирова эмес экен да буяк. Каягында? Ачып көрүңүзчү, уруксат бекен мындай. Кирсек болобу экен. Буякта Кесирова экен. Кесирова. Хорошо, биз кирбей эле коелу, өзүңүз сурап жүрүңүз. Саматсызбы? Жеңил төрөтүңүздөр менен. Сиз Кесирова менен төрөдүңүзбү же? Кесирова менен. Кандай болду? Жакшы элеби? Жакшы, жакшы. Атыңыз ким? Нурсат. Кесирова канча бердиңиз? Берген жокмун, плановый. Акысыз болду? Акысыз болду. Канча сүйүнчү бердиңиз? Сүйүнчү деле берген жокмун. Такыр бербедиңизби? Жакшы. Ушундай болуш керек мына. Сонун турбай. Элдер бизди жөн эле айтып атты. Ооба, Кесирова экен. Акысыз төрөтүпсүздөр. Эч бир каражат кетпептир андан. Жакшы экен. Бул жак ашканаңыздар экен, э? Жок, кирбейбиз аяка. Мына операционный экен булда. Операционный? Кирсе болобу? Сатсырадым, азыр үстүнө кирип алайын деп азыр. Ким экен? Сиз дарыгерсизби бу жакта? Жок, мен акшаркам. Кандай төрөтүп атасыз? Азыр мен денде иштеп атам, төрөтпөй элемин. Төрөтпөй элесизби? Акушерка болуп төрөтпөй элесизби? Дневная акушеркамын да, мен Күндүз төрөймегендерди? Жок, дарыларын обеспечить этем, роддомдо, родзалдын. Кийин азыр мен 28-де ичине көңүлдөнбөй туруп. Саматсызбы? Уруксатпы? Телефонуңуз жакшыбы? Сен камераны киргизбей эле кой. Кандай төрөдүңүз? Кесирова менен төрөдүңүзбү? Ооба. Меники бар эле Кесирова. Акысыз болду? Акысыз. Акысыз эле төлөдүм. Эмне күлөсүз? Мурда мен деле мындай болсо керек деген, мен акысыз эле төлөдүм чынында. Жакшы, өмүрлүү болсун. Уул кызбы? Кыз. Жакшы. Сүйүнчү канча бердиңиз? Сүйүнчү да бердиңиз. Эч бир тыйын албады. Мына сонун экен. Биз мына ушул результат үчүн жүргөнбүз. Караколдо көпчүлүгүңүздөр бизди алдап коюпсуздар. Бул жакта ушундай акча алат деп. Чын-чынына келдик, өздөрүнөн сурап атабыз, акча албайт экен. Жок, мен күндө Питимунтка өткөн сайын бул теманы күндө против коррупция, коррупцияга каршыбыз. Акча сурабагыла, бекер реклама кылгыла деп эле анан эч ким сыңголдон кармабал элекпиз. Алганынчы. Аялдардан чыгарды бизде суроо жасашат. Жок, так эле суроо. Айтканыңызды кылышабы? Кылышат. Демек акча албайт так. Албайт. Мына ошондой эле болуш керек. Так, үстүндө патология бөлүмү бар. Аялдардын кош бойлуу аялдардын патология бөлүмү. Астында гинекология бар. Барып көрсөңүздөр болот. Жакшы. Жакшы экен, жакшы мындай. Бирок эски имарат экен, мындай жаңылануу иштери. Могу эмени сыртынан карап коесузбу же азыркы мактанып атасың деп атпайсызбы? Чын эле мактанбай нерсе да. Саңыздар. Жарып калат бул бүткөндө. Могу жер деген жаңы имарат курулабы буяка?
Жоқ, бұл илгери құрылғанда могу жерде эме болчу. Приемный блок бар болчу. Анан биягынан ажырап аябай эме болуп калган. Аварийный ситуация болуп калган да. Аны бул жаңы келген директор снимать эттирип, мына кыска мөөнөттүн ичинде могу жерде узатасына мындан баштап тиге чейин жарымы приемный блок болот. Посетительдерге дагы отуруп, аялып төрөгө. Заманбап айнек менен. Заманбап айнек менен. Ар жагында выписка. Жана выписчилер комнатаны көрүп туруп, уш жерби деп таң калбадымбы кенеде. Анан азыр эми бул бүтүп калса, жаркыраган килеген заманбап имарат болот деп биз да сүйүнүп атабыз. Эми Кудай буйрса, апрелдин аягына чейин деп атат строительдер бүтүп беребиз деп. Жакшы болот экен анда. Гинекология бөлүмү? Гинекология. Санастар. Кандайсыздар? Аты жөнүңүз ким? Садабаева Акмарал. Бул жакка көрүнгөнгө келдиңизби? Ооба. Гинекологияда кайсылар акысыз болот? Баары эле акысыз болот аткан. Такырак салбайсыздар, э? Жок, эмне болду эле? Жок, негизи эч нерсе болгон жок? Жок. Жакшы. Бул жак гинекология бөлүмү, аялдардын баягы негизи гинекологияда кайсылар акысыз акылуу болот? Гинекологияда акысыз беременность менен тиешелүү. Боюнан түшүп калса, аборт кылса, аборт болсо, төрөгөндөн кийин осложнение болуп келип калышат да. Ошолор бекер. А так мында гинекологический операциялар, гинекологический оорулуулар баягы программа госгарантиянын негизинде саплата төлөшөт. Көрдүңүздөрбү? Бала эненин курсагында түйүлүк пайда болгондон баштап, алар бекер. Бардык кызматтар, ошол эле жанагындай өлүп калганда бала аборт кылган учурларында ошол эле гинекология бар бекер биз. Абсолюттук түрдө бар бекер. Бул мамлекеттик кепилдик программасында айтылган. Так, тигинеке мамлекеттик кепилдик программасы бул жерде илинип турат. Бул жакка жарандар кире алабы? Асанкандан чыгырчы бери. Гинекология бөлүмүнүн жетекчиси, заведующий отделения. Бул отделенияда да негизи 2 врач иштеш керек, ана заведующий, ана ординатор, жалгыз врач иштейт бул дагы. Жакшы. Биздин отделение бuyakta, если бизге жанагыны көрсөтүп бере аласызбы? Санитардык норманы. Мына соктор. Жок, бизде кирүүгө тыюу салуу үчүн, жарандарды кирүүгө тыюу салуу үчүн. Аны администрациядан сурагыла. Бизге алар администрацияны өкүлүсүз да. Санитарный предписание ошо администрацияда барастар да якында. Санэпстанциянын предписаниясы ошол жок, а? Менде жок. Себеби мен зам директор болуп иштегенмин мынакей февралдан баштап, февраль-март 2 ай, азыр 3 месяц эле болду. Анан ошо мурунку сам предписание боюнча эле биз даже партнерский роддомго киргизе элекпиз азыр. Эмне дарылар ооруканадан берилет, төрөткө? Төрөттө эмне дарыларыңыздар бар? Мындай. Көрсө болобу? Көрсө болот. Төрөт учурунда төрөткө керектүү дарылардын баардыгын биз бекер беребиз. Кайсылардын атайлы? Бүт антибиотиктерди бекер беребиз. Башынан баштайлы. Кайсыларды акысыз? Ампицилин, сефазалин, сефтриаксон, азыр реанимациядан кирип карасаңыз болот. Аялда реанимацияда жаткан аялдардан сурасаңыз болот, эмнени сатып алдың деп. Кан кетип кээде болот. Мына өткөндө 3,5 литр кровопотеря болуп, бөлүмдөн бир аялды алып калдык. Ошончо кан койдук. Ал канды алар донор менен восстановить этет. Даже альбуминди 100 грамм альбумин 5000 сом турат. Ну больницанын эсебинен тяжелый аялдарга ошондо бекер беребиз. Иши кылып төрөткө керектүү дарын бар бекер. Мамлекет кайсы дарыларды берет? Эми жизнь азыр списогун көрсөтөбүз. Азыр ушул тапта бизде списогун окуп алалы, анан кийин азыр ушул тапта бизде физраствор жок болуп атат. Физраствор деген арзан эле дары. Бирок ошону саттырып алып атабыз. Физраствор. Шприц жетиштүү бизде. Муну ким камсыздап бериш керек? Саламаттык сактоо министрлиги? Физраствор эми элементардуу эң арзан дары. Жок, муну министрлик камсыздабай эле, биздин эле тиги Эльмира Асанкан, Дамирбек Писарович, клинический фармаколог, дар-дармектин баарын ошо клинический фармаколог сүрүп келет, но канча жыл иштедим, физраствор жок деген нерсе бизде такыр болуп көргөн эмес. Эми болуп атат. Себеби биз физраствор көп пайдаланабыз. Азыр списокто окпойду, кайсы дарылар мамлекет берет акысыз экендигин. Салфетка элементардуу. Каякта? Бул жакта эжелер отурат экен. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Уруксатмы?
Иә, уялбаңыздар, жап-жакшынакай. Төрөгөнсүздөр да, же? Отурайын анда сиздер менен чогуу сүйлөшөлүк кичине. Чай үстүндө көп нерселер айтылат негизи. Кандай болуп атат? Атыңыз ким эже? Гүлзат. Бул жака эмне болуп келип калдыңыз? Төрөттөн кийин келем. Төрөттөн кийин? Кичинекейиңиз Ошо эме болуп калды. каза болуп калдыбы? Канча болду? 5 ай болгон. Төрөттөн кийин дарылануулар кандай болуп атат? Жакшы, ошо бүгүн келип түшкөн. Жакшы болот. Нелерге төлөдүңүз? Роддомго. Канча? Канча сом бердиңиз? Азыр. Акча берген. Такырбы? Бекер төлөдүңүзбү да? Роддомдо жана төрөгөндөн кийин кайсы кызматтарды көрүп атасыз? Кандай кайсысы? Төрөгөндөн кийин азыр келдим деп атпайсызбы? Эмне кызматтарды көрсөтүп атат дарыгерлер? Болгон жардам көрсөтүп атышат. Дары бияктан бекер беришет. Кол сайышат. Керектүүлөрүн биз алабыз. Кайсыларды? Метридонидазол деген дарыны алдым, ошол болду. Ал дарыны алыш керекпи? Так, азыр Улукбек, сен баягы ВККнын справкасы деп жиберген айыл окшойсуң, э? Так, бул аял бизге келген, Бишкекке барып көрүнүп келгенсиң, э? Бишкекке барып көрүнүп, var планда. Внутриутробный аномалия развития плода. Балдардын конечностьтер кыска, анан ич органдарында спинномозговая грыжасы бар. Ошонун негизинде атак деген 5 айында төрөтпөйбүз да. Анан ВККнын справкасы менен, заключениясы менен келген. Анан дары менен медикаментозное прерывание беременности кылдык. Алган дарысы мамлекет бериш керек беле? Так, Эльмира Асанкановна, кел, сөзсүрчү. Метронидазол бизде в данное время жок да. Метридти бар. Эмнеге сиздерде жок? Мамлекет алып береби ошону? Ну, алып берчү, но на данный момент жок. Ошон үчүн сиздер сурадыңыздарбы ушул дары жок деп? Жок, биз тендер менен берип атабыз, но өтөлөт деп ошо. Акысыз болуп бары. Сиздики же? Меники угроза будет. Переворотка. 16 неделя. Анан кандай болду? Мен бүгүн эле келип түшүдүм, азыр гинекологияга бардым, аякта бекер эле көрүп беришти. Бар. Ооба. Жакшы, ошондой болсун. Сизчи же? Мен угроза болуп келдим. Кандай болду? Жаңы эле анализдер тапшырдым, чыгар экен. Анализдериңиз акысыз болдубу же платный? Акысыз. Акысыз. Ой, сон турбайбы, эмнеге бизге кат жазасыңар, урматтуу Каракол шаарынын тургундары? Ора болуп биздин да убактыбызды алдыңыздар. Анан буякты да түйшөлтүп атасыздар. Бары сонун кереметли болуп турса, анан бизге эмнеге жазып, бизди мындай заблужденияга киргизип койдуңуздар? Сон турбайбы? Ушундай эле болсун эми, э? Жана дарыларды каяктан көрсөк болот, же? Ем тагып атасыздар буну, э? Жок, бар, просто деген бирөөнүн кыштап кетип элек болчумун да. Кана, кайсы дарылар акысыз? Айтып бериңиздер эми. Кандай? Эмне дарылар акысыз болот? Мамлекет кайсы дарыларды алып камсыздап берет? Мамлекет аты жөнүңүз Жаңила Жекин, э? Бул жерде тургандын, могу жерде минус деп тургандардын минус почти жок экен мына. Бар. Ампицилин, сефазалин бар, сефтраксон бет өкмөттөн алабыз, метрит бар, окситоцин бар, диклофенак бар, этамзилат жок мына, этамзилат. Этамзилат жок болуп атат, бул тендерден өтпөптүр. Тендерге бердиңиздер беле? Аны фармаколог берет тияктан. Сиздер сурадыңыздарбы ушул Биз дары? заявка беребиз, ооба. Заявка берип турабыз. Метоклопрамид бар, сипрофлоксацин бар, сайтотек бар, мифи бар. Почти бул дарылардын баары эле бар, данный момент баары бар, этамзилаттан башкасы. Бүт бар, Метронидазол деген таблетка, 10 таблеткасы, бир пачкасы 10 таблетка да, ошол 10 таблеткасы 10 эле сом турат. Ошол жок болуп атат бизде. Азыр сиз жок деген дары кайсы? Метронидазол ошол. Буякта айттыңызбы? Ошол метронидазол. Метронидазол жок, как так көптөн бери жок болгон үчүн ал назначение жок, метрит назначение. Кайсы кызматтар, кайсы дарылар мамлекет тараптан берилет? Бүт дарылар берилет. Абсолюттук түрдө эч ким дары сатып келгенге милдеттүү эмес. Если иномитацийный свеча деген бар, бизге ал негизи берилбейт. Ошону алышат өзлөрүнө. Канча сом турат ал? Ал деле бир 30 сомдон тегерек эле. Түшүндүм. Калган бардык кызматтар. Кана перчаткалар, кана салфеткалар бул жакта көрсөтүлгөнбү? Кайсы
Кайсы кызматта? Өзүбүз обслуживать да. Ошон үчүн биз өзүбүздө тиякта турат. Бияка больнойлор Ошону көрсөк болобу? Процедура. Перчаткиден бери сурашат деп атпайбы? Такыр суралбайт. Такыр суралбайт. Мамлекет алып берет да сиздерге? 100% камсыздайт. Жана төрөткө келгенге кагаз жазып беришет деп атпайбы? Могуларды алып келгиле депчи. Бул жакта бар экен, Бар, не стиральный печать. Я в основном пользуюсь не стиральный печать, поэтому мне пока достаточно. Жакшы. Жакшы же. Ийгилик анда. Ишиңе ийгилик. Денсаулыкта болуңуз. Чөтү Улукбек силе аябай жүрөктүн жакшынакай эле. Жакшынакай эле сүйлөшөт экенбизби? Сүйлөсөк жакшынакай эле экен, коркпогодай эле адам экенсиң. Ошо паника болуп эле өзүнчө эле эме болуп атышат мындай. Башкысы ушул шаардыктарга, элге кызматыңыздарды, функционалдык милдетиңиздерди так аткарып турсаңыздар эле эл сиздерди алаканына салып болбойбу? Аракет кылабыз. Макул, ишиңиздерге ийгилик. Денсаулыкта болуңуз. Макул. Жакшы туруңуздар, ийгилик сиздерге да. Мына урматтуу көрөрмандар, биз азыр Каракол шаарындагы төрөт бөлүмүнө келдик. Бул жерде ошол сиздер айтып аткан, сиздер деп аткан, сиздер кайрылып аткан жагдайларга кайрылгыбыз келип, мындай бир сиздерден өтүнүчтүү жерде калтыргыбыз келбегендиктен кирдик. Көрдүңүздөр, сурадык, микрофон сундук баарына. Жоопторун да уктуңуздар. Эми кандай акыбал экендигин чындыгында эл билет. Ошон үчүн биз сиздерге кайрылабыз. Комментарийга жазып коюңуздар. Эгерде ушул биз тартып кеткен жагдай чын эле ушундай болуп, дарыгерлер таптакыр акча албай, таптакыр бары абсолюттук түрдө бекер болуп аткандыгын сиздер дагы бөлүшүп, комментарийга белгилеп койсоңуздар, балким бул жактагы кызматкерлер жетекчиси мен андай фактылар каттала элек, мага андай эч ким даттана элек. Ошону мен билсем чара көрөм деп атат да. Балким ошол жактан сиздер айтсаңыздар, кимге бергенсиздер, кандай бергенсиздер, ошону комментарийга жазып коюңуздар, бар болуңуздар. Эле күн болду. Буякта кызматкерлер, иштеген кызматкерлерден сурадык да, алар айтып атпайбы? Жүр, ошо канча күн экен ошо. Анан эже мейли. Алго, мону карап калчу. Мону карасаңыз, сиздер санитария деп бизди киргизбей карап отурасыздар да. Башындачы. Анан мону караңыз, сен кандай көрүнүш? Санитарияга жатабы ушулар? Биян шыпырыпсыздар, бирок топурактан суу каяктан келет? Могуштан келген сууларды монда таштарды коюп коюпсуздар. Бул кабат болуп кетиптир да мындайчы. Суу келбейт. Кака? Бuyakta арык жок. Бу жерде шланг менен суу эметебиз. Шланг менен сугарабыз бу жердин баарынчы. Бул арыкка такыр суу келип көргөн эмес. Жамгыр бу жерге жабайбы? Жамгыр жабайт. Анан бул эми субботникке өткөндө эле субботник өткөн жумада тазалаганбыз, анан кайра эле бу жалбырак түшкөн турбайбы? Өткөн жумадагы жалбырак эмес го эми бул. Кабат болуп. Пресс болуп. Күн жаңы эле жылбады. Күн жаңы эле жылды. Муну жакпасаңыз, муну касаңыз. Муну тазалайбыз. Анан биз ойлоп атпайбыз, сизди 35 миң, 30 миң долларлык Хайландыр менен жүрөт. Анан моунда эжекебиздин коросу мында моунда эски болбой калган, Советтер Союзунан калган урналар. Ушуну мэрияга айтсаңыздар, Караколдун мэриясында акча жокпу? Мейли, саламаттык сактоо министрлиги жардам бере албасын, алсыз болсун. Бирок бул жергиликтүү бийлик, шаардык депутаттар кыйратабыз, ой мына биз шайлап койсоңор эле биз жыргатып силерди кой үстүнө торгойду жумурткалатабыз деп келген да баары. Анан карабайсызбы? Элементарды ушул оорукананы карап коюшса кандай болот? Мындай да, мен элементарды урналарды коюп беришсе, мына Каракол шаары өнүккөн жакшы шаар. Урналарга мен тиешем жок. Мен лечебный жакты карайм. Анан бу урналарды ошо тиешелүү кишилерден бу жерде мэрияга айтпайсыздарбы? Завхоз деген бар, администрация деген бар, тиякта ошолор жумушуда негизи. Анан тияка сиздер өткөн жумада жасаганбыз. Өткөн жумада жасаганбыз. Ооба, бизди санитариялык коопсуздук деп киргизбей койдуңуздар. Киргизбедикпи сизди? Ооба, бирок тетиги жакта мусор таштанды урналарыңыздарды көрдүк да. Дарылар утилизация болобу буякта? Болот. Таштандыларды иттер жеп, ал жактагы кандарды, акыр-чикирдин баарысын иттер тазалап, куштар тазалап, санитарияга жардам берип атыптыр. Урналардан ашып кеттир моундай, чаканын үстү толуп. Эми аны мезгил менен алып жыйнап турат аяктан. Анда ответственный кишилери бар да.
Инфекционный контроль деген бар. Анын ар нерсени өзүнүн ответственный кишисинен сураш керек. Мамлекеттик органдар санитарияны талап кылып атасыздар, бирок могу больной, момунда осложнение болуп атыптыр, давлениеси көтөрүлүп атыптыр, кровотечение болуп атыптыр, каралбай атыптыр десең, мен ошого жооп берем. Анан бирок жетекчи катары эми руководитель урундан мындай экен, мен жана эле айтпадым, руководитель катары 2 ай болду. Анан мен барып мага урна бер деп мен эч жака мен лечение менен заниматься этем. Тетигине карасаң, Кудай сактасын эми өрт болуп кетсе, эми жаманчылык деп айтпай эле коелу, бирок сактыкка кордук жок. Өрт болуп кетсе, буяктан чуркап келе эч нерсени таппай калып турбайбы киши? Жок, ушуну жасап атабыз жаңы эле. Бул илинип турат, бизге поручение берилген, тиги завхозго да айтылган. Чоңдор келеби буякка өзү? Келет. Мэр келгенби? Мэр былтыр келген бир жолу. Көргөнбү ушуну? Көрсө керек. Буякта таштандылар, чакалар, шуракка бир акча бөлдүрүшүбүз керек экен деп ойлогонбу, айтканбы? Иман администрациядан сураңызчы. Түшүндүм. Губернатор келген бу жерге? Губернатор келген. Түшүндүм. Анда ден соолукту болуңуз, рахмат. Жакшы туруңуздар, ийгилик. Атак машина бир тууганымдыкы. Ооба, мен жөө жүргөн жокмун. Мен бир эле күн болду айдаганыма деп атпайсызбы? Бир эле күн жок, жүрүңүз, ошолорго азыр беттештирем. Мынакей. Ошон үчүн могу жерден кире албай, чоңураак машинаны айдай албайт экенмин. Анан ошол жака токтотуп койдум. Мен эми машина ал өзүңүздүн эркиңизде же ким кааласа эмне алып минет, баары өзүнүн иши. Бирок мамлекеттик кызматкер катары, жетекчи катары автоунааңыз жакшы экен, бирок буягыңыз жаман экен деп ой жаралып атпайбы? Автоунам өзүмө чаккан эле автоунам бар болчу. Анан баягы эми буга келген үчүн ээси келип алып кетип, ушу жөө такси менен келип жете албай калган үчүн ушул жака келип могу жерден кире албайт экенмин чоң чын. Мына могу чакканы караңыз, же мына. Муну карасаңыз. Урматтуу Каракол шаарынын мэриясы, урматтуу губернаторлар, жака эми ушундай чакаларды койбой, Караколго канчалаган туристтер келет. Жердин бермети дейбиз, кышы жайы бул жакта туризм өнүккөн. Анан мамлекеттик мекемелерде ушундай акыбал болуп атса, анан кандай кылып биз инфраструктура жөнүндө сөз кылабыз? Мону караңыздар, мону караңыз. Бул жака таш. Бул жак парковкасы экен. Ал жигит эмес. Эми аны урушпай эле коюңуз, биз айтпай эле коелу. Урушпайм. Бул машинаны мен канча күн болду айдаганым? Бүгүн эле көрүп атасың сен? Бул сиздин машина. Бул кишинин машинасы эмеспи? Кимдики? Бул эже деген эме сыйыр байдачылар бурда. Мистикен бүгүн болду азыр. Бүгүн эле айдап келдим да, бүгүн келди. Ошон үчүн. Анан ошо бир тууганым мага бооруп кайра тиги. Ким каалаганын кылат, эже. Ага биз бирден ой мындай машина минбешин керек деп да талап кылбайбыз. Болгон эми машинаңыз кымбат экен, бирок акыбал мындай. Машина кымбат машинага Кудай жеткирсин ошо. Ылайым сиздер дарыгерлер эл минбеген машинаны миниңиздер. Айлыгыңыздар көбөйсүн. Бирок мондай шарттардагы кичине жакшырып койсо жакшы да. Анан ошо көчөдө турган бирөөнүн машинасы болсо ушуну тийше бергениңер жаман экен. Мен көргөндөр айтып атпайбы? Жок, сиз мынтип атпайсызбы? Элдин баары сиз дайым ушуну менен жүрөт экенсиңер. Бүгүн биринчи жолу келсем анан дайым дейсиз. Күндө келсем бул тааныйт эле да бул ким машинасы экенин. Буяктагылар айтты да. Жалдан бөлө. Мундан да чоң машина миниңиз. Депутаттар минген машинаны миниңиз. Айтканым келсин. Анан могу жакка кичине оңдоп коюңуздар, Рахмат. Жакшы туруңуз. Макул, ийгилик. Мына былтыркы жылы президентибиз айткан, бул жакты культурный город кылып жарыялап объявить этпеди беле. Моң карасаңыз. Моң карасаңыз бир. До свидания деп кол алышып алып эле. Жок, бир эле карап коюңуз. Карабай эле коёчу анан. Бир көрүп коюңуз. Мындай эле бир көрүп. Жасатам. Жок, карап койсоңуз. Жок, жасатам элдерге. Жасатам, айттың да болду эми. Экөөбүз жантам 3-4 жолу кол алыштырып, кайра эле кол алыша беребизби? Жасатам. Кетип атып эле көзгө урунуп атпайбы? Жасатам биякты көрдүм. Мне тоже неудобно болуп калды мына. Муга дагы жооп бере турган кишилер бар да. Мен айтып атпайм. Анан могу дарылар кайсы фирма алып утилизацияга алып кетет? Сиздер менен келишим барбы? Кимдин келишими бар? Кайсы фирма мусор ташыйт? Муну инфекционный контролдон сурайлы. Буга жооп бере турган киши. Сиз менен келишим кылат да ал, негизи. Жок, мен менен кылбайт. Инфекционный контроль кылбайт, муну сиз кыласыз да. Администрация менен келишим кылат. Жок, мекеменин жетекчиси, заведующий менен кылат да. Мекеменин жетекчиси тиякта да. Жок, сиз билесиз да эми. Кайсы фирма алып кетет? Чалып көрбөйсүзбү? Бул утилизацияга кетиш керек да негизи. Жок, дары кетпейт, утилизацияга эмне дары кетет? Могу жакта таштандылар. Таштап. Медотход өзү кетиш керек да негизи. Кетеби? Медициналык отходдор жалпы мусор төгүлүүчү жерге барбаш керек да.
ошол. Мен сізді уже облыс больницада жүрет деп ойладым эле. Реанимацияда Кетип атып эле көрүп калдык да, биягыңызды реанимацияда тяжелый больной деп консилиумга чакырган. Ошо азыр срочный операцияга мени кармап атасыздар. Могул анда бар берсиң. Жана силердин албай койду. Жана силердин көзүңө окчо түшпөдү беле. Ошону срочный операция албасак. Утилизацияга кеткенин биз кантип тактап алабыз? Тияка барасыңар да, же барбайсыңар облус больницага. Азыр кетебиз эми биз. Облус больницага барсаңыздар, ошол жакта инфекционный контроль. Ошолор эле, Инфекционный контроль. Макул же, мейли. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр чыгып баратып, бир көзү сурунган акыбалды көрсөткүбүз келип атат. Бул жер мурда Каракол шаарында балдар ооруканасы болгон экен. Эми учурда Ысык көл областтык кургак-учка каршы күрөшүү борбору туберкулезный мекеме экен, больница экен. Эми бул жерден биз министрге сурообуз бар да. Балдар төрөлүүчү төрөтканага жакын жайгашуусу канчалык туура, канчалык логикалуу? Мына ушул нерсеге дагы биз силерден жооп алгыбыз келет. Мына ушул нерсеге дагы биз силерден түшүндүрмө алгыбыз келет да. Эмнеге бул жерге туберкулезный оорукана турат, жанында төрөт үйү турат. Бул коопсуздукка, антисанитарияга канчалык жооп берет?